Бүгүн 7 августта Кыргызстанда жогорку окуу жайларга абитуриенттерди тандоонун жана кабыл алуунун 4-туру башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык буга чейин жогорку окуу жайларга кабыл алуунун 1, 2, 3 турунда 20.278 абитуриент кабыл алынган. Эскерте кетсек, 2023-2024 окуу жылына карата жогорку окуу жайларына тандоо абитуриент онлайн автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу 4 тур менен жүргүзүлөт. Абитуриенттер жогорку окуу жайдын жайгашкан жерине барбай эле электрондук формада арыз бере алышат. Үстүбүздөгү жылдын 31-июлунан 6-августуна чейинки аралыкта Кыргызстандын аймагында 21.129 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган башкы башкармалыктын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, анын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 196, мас абалында унаа башкаруу 251, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу 57, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар 1565, транспорт каражаттарынын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу 4311, авто ээн баштык 9, белгиленген ылдамдыктан ашуу 4720, жалган мамлекеттик номер менен унаа башкаруу 1, башка жол эрежелерин бузуу фактылары 10.019. Ал эми ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 1415 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы айдоочулардан жол кыймылынын коопсуздугун эрежелерин так сактоого чакырат. Кече 6-августта энергетика министри Талайбек Ибраев Бишкек электр тармактар ишканасынын батыш, чыгыш, түндүк райондук электр тармактарынын күз-кыш мезгилине даярдыктары менен таанышып, райондук электр тармактарынын авариялык запас менен камсыздоосун текшерди. Ведомстводан билдиришкендей, текшерүүдө министр учурда энергетиктерге бардык шарттар түзүлүп, оңдоп түзөө иштерине тиешелүү жабдуулардын баары бар экендигин белгиледи. Министр Бишкек электр тармактар ишканасынын жетекчилиги алдыдагы кыш мезгилине карата оңдоп түзөө иштерин өз убагында бүтүрүүнү жана сапаттуу жасоону тапшырды. Энергетиктерде 2 эле мезгил болот: кышка даярдык жана күз-кыш мезгилинин өтүүсү. Бүгүнкү күндө бардык тиешелүү шарттар түзүлүп, оңдоп түзөө иштерине керектүү жабдуулардын баары бар. Болгону жоопкерчиликтүү иш алып баргыла. Калкты үзгүлтүксүз жана сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылуу энергетиктердин башкы милдети. Биз бардык энергокомпанияларды техника, керектүү жабдуу менен камсыз кылганга болгон аракетибизди жумшап жатабыз. Эмне керек болсо азыртадан кайрылгыла. Маселени убагында чечели, деди Ибраев. Бишкекте кылмыштуу кирешелерди адалдаган микрокредиттик компаниялар аныкталды. Бул тууралуу финансы чалгындоо мамлекеттик кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы мыйзам бузууларды аныктоо боюнча бир катар иш-чараларды өткөрүп, ички контроль тутумун уюштуруу боюнча талаптарды бузгандыгы үчүн микрофинансылык жана микрокредиттик компаниялар жоопкерчиликке тартылды. Алсак, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ички контроль тутумун уюштуруу боюнча талаптарды бузгандыгы үчүн микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларга жалпы суммасы 110 000 сом өлчөмүндөгү 2 айыппул салынган. Чолпон Ата шаарынын Борбордук паркында Баткен өрүгүн саткан жай ачылды. Баткен берекеси чатырында экологиялык жактан таза, кургатылган өрүктөр сатылууда. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Аталган жайды уюштуруунун максаты Баткен өрүгүн даңазалоо, өрүк өстүргөн багбандарды, өрүктү кайра иштеткен ишкерлерди колдоо, Кыргызстанга келген туристтерге экологиялык жактан таза айыл чарба продукцияларды тартуулоо болуп саналат. Бул иш-аракет президенттин Баткен жана Ысык Көл облусундагы өкүлдөрү Абдикарим Алимбаевдин, Ильяз Иманбетовдун жана Чолпон Ата шаарынын мэринин макулдашуусунун алкагында ишке ашты, деп кошумчалашты өкүлчүлүктүн маалымат кызматынан.
Япония Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы 10 бейтапканага заманбап медициналык жабдууларды берет. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин расмий сайтында айтылат. Билдирүүгө ылайык, Жогорку кеңештин депутаты Талайбек Масабиров Эрнст Акрамов атындагы Чүй облустук бириктирилген ооруканасында болуп, бейтапкананын техникалык абалы менен таанышты. Депутат аталган мекемеде Япониянын эл аралык кызматташтык агенттигинин туруктуу өкүлү Кавамото Хироюки жана Япониядан келген медициналык консультанттар менен жолугушуу өткөрдү. Анда буга чейин кол коюлган меморандумдун алкагында $7,5 миллион саламаттыкты сактоо тармагына заманбап диагностикалык жабдууларды гранттык негизде берүү тууралуу сөз болду. Маалым болгондой, Япониядан келген адистер Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы 10 бейтапкананы кыдырып, зарыл болгон медициналык жабдуулардын тизмесин түзүп чыгышкан. Заманбап жабдуулар толугу менен 2024-жылдын аягы 2025 жылдын башында келиши күтүлүүдө. Өз кезегинде эл өкүлү Талайбек Масабиров Жайка агенттигине жана аталган өлкөдөн келген медицина тармагы боюнча адистерге ыраазычылыгын билдирип, алдыда дагы бир топ долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу максатын айтты. Ал эми Япониянын эл аралык кызматташтык агенттигинин туруктуу өкүлү Кавамото Хироюки калк үчүн маанилүү болгон гранттык долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бөлүп, көмөк көрсөтүп жаткан Талайбек Масабировго ыраазычылыгын айтты. Жолугушуунун соңунда депутат япониялык коноктор менен биргеликте Чүй облустук оорукананын аты ыйгарылган Эрнст Акрамов менен баарлашты. Таласта жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине карата документалдуу тасма тартылууда. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ 6 августта жазуучунун өмүрү, чыгармачылыгы, туулуп өскөн жери тууралуу документалдык тасма тартуу максатында Санкт-Петербург шаарынан режиссер Наталья Фянтисева жана Италиядан режиссер Дяо Мантакасиева Талас облусуна келди. Чет өлкөдөн келген конокторду президенттин өкүлүнүн орун басары Мира Керимова тосуп алып, тасма тууралуу уюштуруу иштерине колдоо көрсөтүп коштоп жүрдү. Режиссерлор Көксай айылындагы Манас, Чыңгыз чоколорун, Маймак станциясын жана улуттук Манас ордо комплексин тасмага түшүрүштү. Белгилей кетсек, документалдуу тасма жазуучунун туулган күнүнө арналган иш-чарада көрүүчүлөргө тартууланат. Кытайдын Чэнду шаарында өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк студенттик универсиада оюндарында кыргызстандык жеңил атлетчи Нурсултан Кеңешбеков коло байгенин ээси болду. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, жөөкүлүк 174 өлкө катышкан таймашта 5000 аралыкка чуркап, жыйынтыгында 3-орунду багындыра алды. Эскерте кетсек, Кытайда өтүп жаткан универсиада оюндары 27-июлда башталган, 9-августта жыйынтыкталат. Кыргызстандык студенттер командасы спорттун 5 түрүнөн катышып жатат. Алар жеңил атлетика, дзюдо, стол тенниси, таэквондо жана спорттук ок атуу боюнча. Аталган иш-чарага дене тарбия жана спорттук департаментинин алдындагы жаштык массалык иш-чаралар жана жаштар менен иштөө дирекциясы тарабынан 2 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Вот, также у нас есть профиль, где у нас показывает... Климаттык туруктуулук жана гендердик маселелер боюнча аймактык конференция Ош шаарында өттү. Борбордук Азия климаттын өзгөрүшү жана суу ресурстарын башкаруу жагынан олуттуу кыйынчылыктарга туш болгон аймак. Экологиялык көйгөйлөр айыл чарбасына жана жаратылыр ресурстарына жетүүгө терс таасирин тийгизүүдө. Бул өз кезегинде Кыргызстандагы көптөгөн үй бүлөлөрдү экономикалык кыйынчылыктарга алып келет. But unfortunately, everyone is not facing the challenge equally. Климаттын өзгөрүшүнө карата түрдүү чаралар жөнүндө бирок белгилей кете турган жагдай андагы гендердик маселелер каралбайт. Борбор Азиядагы климаттык туруктуулук боюнча иш-аракеттерге катышуу үчүн аялдардын узак мөөнөттүү көз карашына кошкон салымы жана климаттык процесстерге аялдардын лидерлигин жана туруктуулугун бекемдөөнү көздөп жатабыз. Particularly in the Kyrgyz Republic, for its women and girls, as well as for the other 2 countries in the region where we are partnering. Кыргызстандын айыл чарбасында иштеген аялдардын үлүшү кызматкерлердин жалпы санынан 39,2 түзөт. Ал эми айыл чарбасында иштеп жаткан чарбалык субъектилердин 20,6 гана аялдар лидер болуп саналат. Климаттык кырдаалдын өзгөрүшүнө жана суунун тартыштыгынан коркунучуна байланыштуу натыйжалуу чечимдерди кабыл алуу маанилүү болуп калат. Ар кандай мүчөлөрдү бириктирүү, анткени бүгүнкү күндө сиз көрүп атасыз, өкмөт катышып атат. Өкмөттөн тышкары
башка мүчөлөр болуп атат, өкмөткө караштуу эмес, частный бизнестен, ошондуктан даже бүгүн көрсөңүз жаш муундар да катышып атат да. Андан тышкары эгерде бүгүн байкасаңыз биздин иш-чарабызда эркек кишилер да болуп атат, бул абдан бизди сыймыктанып атат. Анткени негизи гендерди укканда көп адамдар жалаң эле аялдарды ойлойт да, бирок гендер бул аял, жеке аял жөнүндө эмес, бул эркек жана аял жөнүндө. Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейинки гендердик теңчиликке жетишүү боюнча улуттук стратегиясында климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо саясатына гендердик аспектилерди киргизүү артыкчылыктуу багыт катары таанылган. Климаттын өзгөрүүсү бул ар бир жаранга, ар бир адамга кандай таасирин тийгизет, анын арасында эркектер менен аялдарга болгон өзүнүн таасири тууралуу талкуу жүргүзүлүп жатат. Бул талкуу негизинен бүгүнкү күндө бир нече эксперттердин көз карашы менен, жооптуу мамлекеттик органдар менен жана ошондой эле ар кандай активисттердин катышуусунун алкагында өтүп жатат. Негизинен эле биздин коомдо жашап жаткан адамдардын бардыгы ар кандай социалдык топторду түзөт. Мына ошол климаттын өзгөрүүсү дагы ошол социалдык топторго карата өзүнүн таасирин тийгизет да. Ошол жерде аялдар жана эркектер бүгүнкү күндө чечим кабыл алуу процессине кантип катышып жатышат. Негизинен эле аялдар менен эркектердин коомдогу ролу жана алардын жоопкерчилиги тууралуу канчалык деңгээлде ушул климаттын өзгөрүүсү боюнча маалыматка ээ жана даремети кандай деген маселелердин бардыгы бүгүн талкууда болуп жатат. Биз ушул сессиядан аябай көп мындай чечимдерди күтүп жатабыз. Буга чейинки Бишкекте өткөн 2 сессияда негизделген климатка туруктуулук жана гендер боюнча Ош шаарында 3-чү регионалдык конференциянын максаты климатка байланыштуу чечимдерди кабыл алуу процесстерине Борбор Азиядагы аялдардын потенциалын жана жигердүү катышуусун жогорулатуу болуп эсептелинет. Негизи эле мындай иш-чаралар ар дайым өтүп турса жакшы болот, өзгөчө ошол Кыргызстандын түштүк тарабында, себеби бул өзүңүздөр байкагандай ушул түштүк тарапта аялдар көбүнчө айыл жактарда жашайт, ошол жактарда алар көбүнчө эмелерге туш болот да, ошо кыйынчылыктаргачы. Именно ошо климаттык өзгөрүүлөрдүн, ошо менен суу жетишпестиктери маселелери боюнча дагы алар көптөгөн кыйынчылыктарга жолукканы менен ушундай конференцияларда жолугушуу, буларда обсуждение кылуу, бул чоң деңгээлдерге алып барууга жардам берет да. Бул аянтча климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу түштүк аймактарынын калкы туш болгон көйгөйлөрдү чогултууга жана талкуулоого жардам берет. Ошону менен бирге сунуштарды иштеп чыгууга жардам берүү менен чогуу материалдар даярдалат, алар мамлекеттик органдарга берилет. Коомдук сунуштар резолюция түрүндө коомчулукка жана өкмөткө жаңы климаттык реалдуулуктардын шартында калктын жыргалчылыгын жогорулатуу боюнча сунушталат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.